Урматтуу телекөрүүчүлөр, туруп алып, жөн турбастан бизге көңүл бургула. Эртең таңкы программаны биз баштайбыз. Баштаганда дагы улантабыз, анан улантканда дагы келген коноктор менен сиздерди тааныштырабыз дейли. Бүгүн сиздер менен Айпери жана Алмаз шерде. Ооба, биз мынтип сүйлөп калганыбыздын себеби да бар, биздин студиябызга өзүн бул учурга чейин нукура кыргыз бала деп тааныштырып жүргөнүрчү жана анын окуучулары келди, сиздерге тааныштырып өтөлү. Ошол эле кыргыз эстрадасында реперлердин катарын толуктаган Добр жана Тайбас Дони АС. Туура. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Биримдик. Кош келипсиздер кутман таңыңыздар менен. Дароо эле мындай суроо берели. Балдар, мынакей жаш балдарды окутуп, үйрөтүп чыгарып атыпсыз. Кечээ күнү бир жаңы клиптин бет ашары болду деп атасыз, Кантип башталып калды? Кантип алынды булар? Кантип топтолду? Эми сиздер баягы рэп айтып жүргөндөр башка ырчыларга караганда айырмаланып турасыздар. Анан мындай кайсыл жагына көп көңүл буруш керек балдарды тандаганда? Анан дароо эле мындай суроо береличи, ошондо кыргыздардын Black Star'ы болуп атабы бул жерде? Ушундай өңүттө топтолуп атасыздарбы? Эми болуп калат да. Лейбл кыргызча биримдик болуп которулат. Анан урпак биримдиги деп ачтык. Себеп дегенде бул дүйнө жүзүндө көптөн бери эле бар. Анан Кыргызстанда бир аз бар. Анан алардын катарын толуктап, биз дагы ушундай биримдикти ачып, балким Black Star'дан башкачараак ар бир биримдик өзгөчөлөнүп туруш керек. Анан биринчиден эле биздики кыргыз тилинде, анан ар кандай стилдер кошулган десек болот. Мисалы стилдердин түрлөрү. Ошол эле рэп чөйрөнүн ичинде деле, мисалы рэпти окуу мисалы багыты боюнча же болбосо ошондой эле чеберчилиги боюнча ар кимдики ар кандай үнү чыгат да. Же болбосо мындай жазышы башкачараак болот десек болот. Аны болсо силер ырларынан байкасаңыздар болот. Балдардын ар биринин рэп окуусунун стили өзгөчө, ошондой калабы? Өзгөчө, бирок деген мындай алып келгенде баары эле хип-хоп кирет да. Балдардын азыр аттары да өзгөчө экен да, Анан рэп аткаруучулардын аты өзгөчө болуш керекпи же атайын өзгөртүш керекпи? Өзүнүн аты менен чыкса болбойбу? Лакап ат деп коебуз муну. Псевдоним болуп калат. Ошондо ар кимдин, мисалы, кээ бири бар, эми өз аты менен деле чыккысы келсе чыкса болот. Бирок деген баягы кыска ат кылып, мектептен деле ушундай коюп аласың го. Өз аты менен атабай, мисалы, мен деле мектептен башталган Добр деп атаган. Өз атыңыз ким эле? Адилет. Адилет, анан Добр. Ошондой ошентип атап жүрүп, анан ошол ат менен көбүнчө рэп аткаруучулар чыгат да. Тайбас АС Тайбас бул жагы. Дони айтсаңар. Кантип келип калдыңар? Биз бул жака келгенибиз урпак биримдигин Таймаштан башталган биздики. Баарыбыз Таймаштан чогулган балдарбыз. Ар бирөөбүз буга чейин ар тармакта болчубуз. Ар бирөөбүз ар кайсы жерде рэп аткарчубуз. Андан кийин баарыбызды ушул Адилет байке бириктирип урпак биримдиги деп чыктык. Кудайга шүгүр баары жакшы болуп атат, чыгармачылык күндөн күнгө өсүп атат бизде. Добр сиздерге сунуштадыбы же сиздер Добрга кайрылдыңыздарбы? Бул жерде ошо Таймаш батылда катышып жүргөндө эле Адилет байке кимден кандай өзгөчөлүгү бар экенин байкап, анан бул жерге бизге сунуш кылды, ал биз сунушту да кабыл алдык. Ошол биримдикте. Бул урпак биримдиги деген ошо биримдикте чечтик бул нерсени. Ошо биримдик менен келтабыз. Таймаш жөнүндө да түшүндүрүп кетсек болот. Таймаш бетме-бет Таймаш деп буга чейин долбоор ачкам ушул жылдын башында. Ал сизге сиз ачкандыр, Ооба. Ал жакта бетме-бет айтышат. Анан акырында ошондой 2ден 2 айтышып атып, кайра жеңгендер жеңгени менен акырында ошентип атып финалга чыгышат, бир анан чыгат. Ошол Таймашты мен дагы YouTube каналынан көрүп калдым. Башка мисалы чет өлкөлөрдө аябай өнүккөн ошол батылдар, Анан азыркы бизде эми өнүгүп баштаптыр, сиз ачып баштаган экенсиз. Анан ал жерде кандай импровизациялообу же алдын ала даярданып келишеби? Кандай болот? Жигиттер жооп берип койсун. Жигиттер. Ал жакта деген бир нече убакыт берилет, ошол бир нече убакыттын ичинде даярданыш керек да. Бир ай орто эсеп менен. Бир ай ар кандай берип калат. Сиз ошондо атаандашыңызды алдын ала билип алып, ошол тууралуу
рэптерди даярдап ошентип келесиз да? Издениш керек болуп калат. Оюңуздан ошол жерден барат туруп оюңуздан чыгарган учурлар болобу? Таймаш учурунда эле сөздөрдү таап кошуп же даярданган боюнча эле айтасыздарбы? Негизи болот реперлерде, бирок менде болбой элек. Флип деп аталат да ортодо. Негизи өзүң чыгарган эле жеринен ортосунан ошол ситуацияга карап кошуп кетсең болот. Ошол мен кызыктуу көрдүм. Азыр биздин көрүүчүлөрүбүз күтүп калды да. Бул реперлер кантип чыгат болду экен деп бүүнү баягы сыр боюнча калып атат. Азыр дароо биз бир ыр аткарып бербейли, рэп аткарып берели, андан кийин маегибизди улантсак болот да. Бар болсо керек сиздерде даяр, Азыр болсо биз деген бир мүнөттөн кийин биз деген минус коюп туруп ошонун үстүнө даярдасак деп атканбыз да. Сиз даярданып бериңиз, ага чейин анда мындай суроо болсун. Мисалы ошол эле рэп башка чет мамлекеттерде рэп айтышта аябай бири-бирин аябай жамандап, сен деген тигиндейсиң, айта албай калдың, анан мынтиң тигинтиң деп урушуп кеткенге чейин барышат, мындай. Бирок урушпайт. Баягы балким эреже боюнча ошондой бири-биринин намысына тийип ушунду айтыш керекпи? Сиздерде кандай? Кыргыз рэп айтылганда. Эме жөнүндө айтып атасыз, Таймаш жөнүндө айтып атасызбы? Таймаш. Таймашта негизи эң негизги эреже бул ынтымак сөз түрдө. Бардык ошол жерде болгон нерсе ошол жерде калыш керек. Бул болгону гана кандай айтсак бир шоунун бир түрү да. Шоу деп койсок болот. Азыр деле UFC башка жакта деле шоу болуп атпайбы? Ошол сыяктуу эле даярданып алып. Алар шоу кылып атса бизге эмне деп койбойсузбу? Ал рэп аткаруучулардан башталган баары. Даяр болду деп окшойт, анда аткара берели. Сиздердин аткарууңуздарда кандай чыгарма болот? Биз деген азырбы бүгүнбү аткарууда? Азыр. Азыр деген негизи канча чыгарма болот дегенде болуп кетпеди. Белегимди кайсындыр дайлы? Белегиңдир дайлы. Бизден негизи азыр деген 4-5 чыгарма жазылды. Бүгүн болсо бир айымды ырдайлы, баштайлы андан кийин. Бир айым деген буга клип тартылган, буюрса көрөбүз. Чоң ырдай берсек болот. Кайрылмасын. Bir ayım var, жүрөгү таза дайым. Bir ayım var, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң, этпей жылмайым. Bir ayım var, жүрөгү таза дайым. Bir ayım var, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң, этпей жылмайым. Бүткүл алам тең элгес, сен мага айымсың. Төрт мезгилим, күзүм, кышым, жазым, жайымсың. Жылмайышың, ашык кылып тартат өзүңө. Кыялыңа жагымдуу кылык мүнөзүңө. Көздөрүң көз уялта жанып турат жылдызың. Жарык керим менин жан дүйнөмдө жалгызым. Өзгөчө сезимдерге тушалып байландым. Жүрөктүн түпкүрүндө жашай дайым алайым. Мейли кар жаасын, мейли дагы жамгыр жаасын. Жүрөгүмдөн чыккан сөздөр сен тарапка багыт алсын. Барамын издеп жолуңдан калбай, сага деп жазылган саптарым арнайм. Асманда жылдызым агырган таңдай бир өзүң болдуң, аны мен танбайм. Мейли кар жаасын, мейли дагы жамгыр жаасын. Сени менен болгон сүйүүм оттой күйүп жалындасын. Биз экөөбүз эрчишип, махабаттын жолун таптык. Көңүлүмдө дайра болуп өзүң болдуң мага бакыт. Bir ayım var, жүрөгү таза дайым. Bir ayım var, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң, этпей жылмайым. Bir ayım var, жүрөгү таза дайым. Bir ayım var, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң, этпей жылмайым. Билберекем сени гана сүйөмүн. Сен дегенде жалындайт менин жүрөгүм. Арадамгар сүйүү бир жолу келет. Ал сүйүүнү кармабасаң кайрылып кетет. Жүрөгүмдүн ачкычын түбөлүк сага бергем. Сенден башка адамга жүрөктөн орун бербейм. Сени гана жактырам жаным, эгер сен сезсең. Жаратканым бардыгын маңдайына жазган экен. Күнү түнү ойго салган жалгызым бир өзүң жүрөгүмдү күндүр түндүр ойкөдүң.
бөлөк сезимдер калбай, сүйүүм оттой жалындайт. Түнү бою уктабай сага саптарымды арнайм. Эмне болбосун жаным, ар дайым жаныңдамын. Эмне жолто болбосун, келбейт сенден алыстагым. Балдай шигирин сөздөрүм, карагаттай көздөрүм. Кылыктанган эрке жаным, жалгызым бир өзүң. Бир айым бар, жүрөгү таза дайым. Бир айым бар, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң кетпей жылмайып. Бир айым бар, жүрөгү таза дайым. Бир айым бар, алайым мен үчүн жалгызым. Жүрөгүмдө, көңүлүмдө алайым. Күн сайын элесиң, билесиң кетпей жылмайып. Бул жерде Тайбас, Добр, АС, Дони. Урпак биримдиги. Урпак биримдиги. Чоң рахмат. Бүгүн бизде мына ушул жигиттер болду. Рэп аткарышты сиздерге ыраазычылык билдиребиз жана сонун чыгармаларды жарыялар берсин дейли. Биз болсо Таң маанай программасын улантабыз.